Май өсімдігі қатары чүйде дағы көбейіп атат. Анан Талас облусунда дагы сафлердун аянтынын чоңойгондугун айтууга болот. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин демилгеси менен жаз алды менен облустагы дыйкандардын башын бириктирип, туура агротехникалык эрежелерди пайдалануу менен жер айдоо, жакшы түшүм алуу боюнча атайы адистердин кеңешин уюштуруп берди. Ушул айыл чарба тармагында ар дайым ушу 5 багыт менен иш алып барып келебиз. Биринчи багыты бул суу ресурстары, экинчи багыты бул үрөн, көчөт жана асыл тукум материалдары, үчүнчүсү болсо кайра иштетүү, соода логистикалык борборлор, МТС, кооперация ачуу, төртүнчүсү экспорт. Анан эң акыркы ушу 5-чи багыты бул илим билим жана тажрыйба алмашуу боюнча да. Максат ушул агрокомплексинин өкүлдөрү менен ушу дыйкандарга тажрыйба алуу, илимдүү, билимдүү ушул адистерди чакырып, ушул айыл чарба министрлиги тарабынан демилге көтөрүлүп, ушул багбан дыйкандарга туура кеңеш берүү. Дыйкандарга көчмө агросабакты агрокомплекс компаниясынын адистери өтүп, аларга түшүнүктүү болгон жаттык тилде пайдалуу кеңештерин беришти. Бул күнү төө бурчак, мөмө берүүчү бак, кулпунай, малина, помидор өстүрүүнүн ыкмалары туурасында болду. Кулпунай гүл ачканда анын ортосундагы энеликтер акалыктардан келген чаңча менен бул жерде чаңдашуу процесси жүрөт, жыйынтыгында кулпунай мөмө байыйт. Арылардын болгондугу, курт-мурскалардын болгондугу чаңдашууну дагы да жакшыртып берет. Болбой калса деле проблема эмес. Талас аймагында жердин басымдуу бөлүгүндө төө бурчак, дан эгиндери, 10 000 гектардан ашык жерде картошка, акыркы жылдары сафлор өсүмдүгүнүн аянттары кеңейип жатат. Адистер Таласта кирешелүү болгон жашылча жемиштердин аянттарын көбөйтүүнү, түшүмдүүлүктү жогорулатуу үчүн сөзсүз топурактын анализин алып, ага жараша минералдык азык заттарды берүүнү сунушташты. Талааларды кыдырып жүрүп, негизи жалпы мындай байкообуз бул айыл чарба жаатында дыйкандарда билимдин жетишсиздиги. Эң эле жөнөкөй болгон азот, фосфор, калий дегендерди дагы түшүнүк азыраак. Ошон үчүн биз негизги максат койгонубуз айыл чарбасында иштеп келаткан дыйкандарга, чарбаларга ушуну акысыз билим берүү аркылуу алардын билим деңгээлин жогортулатсак, алар түшүмүн дагы көп ала алат. Ошон негизинде айыл чарба өнүгөт деген, өнүгүүгө кандайдыр бир өзүбүздүн салымыбызды кошот элек деген үмүт менен баштаганбыз. Дыйкандар менен тыгыз иштеген үчүн дыйкандарга түшүнүктүү кылып жалпак тилде айтып бере турган адистер иштейт. Илимдүү дыйкан, ийгиликтүү дыйкан деп коебуз. Сөзсүз түрдө илимге ыкташыбыз керек. Илимге ыктабасак, жакшы ийгиликтерге жетишүүгө кыйын болуп калат. Окутууга катышкан дыйкандар көп учурда карапайым эл бирөөдөн укканы, көргөнү менен эле жер айдап, жер семирткичтерди, зыянкечтер менен күрөшүүчү дарыларды чача беришерин белгилешип, бул сыяктуу окутуулар алар үчүн өтө зарыл экендигине токтолушту. Бир эле нерселерди эгип коюп, түшүмүн же көрбөйсүң, же болбосо бир жыйынтыгы жок болуп жатып бергенден көрө, андан көрө кичине бир мындай үмүттүү бирдеке кылалы деген ой келди да. Жаңы маалыматтарды алып, кандай минералдык жер семирткичтерди бериш керек, кандай убакта сугарыш керек, кантип жанагы ар кандай курттардан, тиюлардан сакташ керек. Мунун баардыгы бул билимдүү, билген кишинин акылын уккан жакшы да. Өзүң каалагандай эле жасай берсең ал баягы жыйынтыгы жок болуп калышы ыктымал да. Сизге жаккан экен? Мага жакты. Агромектеп долбоорунун алкагында дыйкандарга тажрыйбалуу адистер акысыз окутууларды тынымсыз өткөрүп келишет. Аталган компаниянын бир бөлүмү Таласта да иш алып барат. Туура агротехникалык ыкмаларды пайдалануу менен дыйкандар жакшы түшүм алып, жерибизге туура кам көрүлүп, киреше мол болот. Рахат Бейшелиева, Калмурат Мейманбеков, Эркинай Жумабекова, Талас району.